Асейин Саралаев: Жапаровдун колунда алтын балык жана жиндин кумарасы жок. Азыр мен бир дагы саясатчынын жана жаш активисттердин чакырыктарына ишенбейм жана колдобойм. Эмне үчүн? Анткени азыр Кыргызстанда бийликтен тыш жаштарды да, саясий күчтөрдү дагы бириктире турган, аларды ээрчитип кете турган бир дагы лидер жок. Кана айткылачы, ким бар? Кимди ээрчийсиңер? Ар ким өзү жакшы көргөн саясатчыны хан көрүп турган заманда эч кимиңер эч кимди ээрчибейсиңер. Ар кайсы топтор өз кишисин гана жабыла мактайт. Илимдин кандидатын профессор кылып салат. Колдогон министри кызматтан алынса, өкмөттүн баары тупой, бир ошол министр акылдуу дешет. Бул чындык. Ал эми мен саясатчымын, укмуш патриотмун, машаякмын деген жаштардын баркы да, баасы да, кадыры да жок экенин парламенттик шайлоодо анын арты менен болгон 5-октябрдагы төңкөрүштө, анан президенттик жана жергиликтүү кеңештердеги шайлоолордо көрдүк жана күбө болдук. Айланайындар, ошол күндөрү балекет болсо да, бүгүн силер ай күнгө теңеп аткан феномениңер Жеңиш Молдахматов сыяктууларды жаштар көтөрүп чыкпайт беле? Жеңиш Молдахматов лидер болгон партияны шайлабайт беле? Жеңишти кошуп таш менен кууп чыгышты эле го. Ошол октябрдагы оор күндөрү өлкөдө чыныгы лидер жок экенин көрбөдүкпү? Жаштары аксакал саясатчыларды жээреп, аксакал саясатчылар жаштарды тескей албай хаос болду эле го. Эгер бүгүн дагы төңкөрүш боло турган болсо, анда эч кимден эч кандай жакшылык күтпөй эле койгула. Бүгүн Кудайга шүгүр, президентибиз бар. Жакшы көрөбүзбү же жек көрөбүзбү, бирок Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин мамлекетти эки апааттан сактап калышканын бүгүн айткыбыз келбесе дагы, кийин тарых беттеринде сөзсүз жазылып, биздин балдарыбыз ыраазычылык билдиришет. Мен кечээ эле Югославия 6-га бөлүнүп тарап, чек аралардын жана этностук кырдаалдан улам коңшулар арасында кан төгүлгөн окуяларды иликтеген жазуучу менен маектештим. Ал жиберген маалыматтарды окуп, кечээги Баткен окуясында биз жек көрүп аткан Садыр Жапаровдун туура кадамдарга барганына көзүм жетти. Ал жөнүндө дагы кенен жазам. Башкы прокуратура Тажикстанды агрессор, баскынчы катары тааныганы жетиштүү болду. Бир гана нерсе Эмомали Рахмандын алдына барса, дүйнөлүк саясатта баага татып, бирок өлкөнү душманга басып берген болуп калат. Жапаров элди тандайт деп ишенем. Душанбеде эмес, Ташкентте жолугушуу өткөрсө туура болот деп ойлойм. Мен эмнени айткым келди? Учурда биздин оппозиция болумуштар өздөрүнүн эл ээрчибешин билип, Атамбаевди беттерине калкан кылып, эптеп бийликке жетүүнүн амалын башташкандай. Садыр Жапаровду алсыздандыруу үчүн Камчыбек Ташиев экөөнүн ортосуна от салуу операциясы кызуу жүрүп жатат. Анан Атамбаевдин сценарийи боюнча Садырды Бакиевдер алып келди. Бакиевдер бийликти алды. Бакиевдер келе жатат. Бакиевдин конституциясы, Бакиевдин кадрлары, Бакиевдин мүлкү деген катын ушактарга толгон жөө-жомоктор аркылуу элдин башын айлантуу амалы чолоңдоп басып жүрөт. Айланайындар, болду эми, Бакиевдердин балекетин албай эле койгулачы. Башкасын айтпасам да, Бакиевдердин бир да үй бүлө мүчөсү Атамбаевдин эки уулундай жана тууган уругундай болуп жутунуп партия түзүшүп, парламенттик шаардык кеңештердин шайлоолоруна катышкан жок. Бакиевдер 11 жылдан бери өлкөнүн саясатына аралашкан жок. Тескерисинче, Улуу Айда Жаныш Бакиевдин уулу Асылбек баш болуп, Курманбек Бакиевдин атынан Россияны түрөө кыдырышып, мекендештерибиздин ооздорун ачырып, жардамга муктаждарга жардам берип жүрүшөт. Эми эмне дейин? Апам айткандай, сендик мендикти жыйыштырып туруп, президент Садыр Жапаровга туш тараптан колдоо көрсөтүп, ал баштаган реформаларды ишке ашырууга жардам берсе кандай болот? 5-майдагы кайрылуусунда жакшы багыттарды айтты. Калп эле бийликке жутуна бербей, Жапаровга олуттуу сунуштарды, программа долбоорлорду сунуштабайлыбы? Ал туура эмес кылып жатса, туура деген программаны көрсөтпөйлүбү? Калп эле акылдуу болуп, элди ирите бергенден пайда чыкпайт. Элди ээрчитип кете турган бир лидер жок. 90 адам 90 жакка басып, Эмомалидей душмандар котур ташын койнуна катып турган учурда президентти колдой турган учур келди го дейм. Кудайга шүгүр, Жапаров финансы полициясы сыяктуу ажыдарды жоготкону, кээ бир кландык мафияларды талкалаганы жакшы эле болду. Гүленжи, Баптист, Хизбутчик, Бадраң министрлерди, акимдерди, айкүнгө теңеген сектанттарды укпаса дагы жакшы болот.
кадр саясатында секталарды, жалданма журналисттерди, зомбилерди укпаганы жакшы. Азыр Садыр Жапаровдун колунда 3 тилек аткара салган алтын балык дагы, жиндин кумарасы дагы жок. Мүмкүн 1 жыл, балким 5 жыл ичинде өлкөнү өнүктүрүү жолуна салат. Ал үчүн сиздин жана биздин дагы жардамыбыз керек. Экс-президенттер Акаев менен Бакиевди өлкөгө чакырып, алардын дагы кеп кеңешин алып, мурдагы спикер жана 30дан ашык премьер-министрлердин да ойлорун угуп, балким алардын башын бириктирген улуттук кеңеш түзүп иш жүргүзсө жаңылбайт деп ойлойм. Бир ачуу чындыкты айтайынбы? Азыр өлкөбүздө түндүк түштүктөгү көпчүлүк колдоп аткан бир гана президент Садыр Жапаров болуп турат. Андан башка эч ким жок. Ошондуктан өлкөбүздүн келечеги үчүн биримдик менен иш жүргүзөлү. Бийликти сындайлы, бирок сын менен кошо сунуш берели. Шайлоого барып көпчүлүктүн добушун алган президентти тыштагы душмандарды кубантып, зек, бандит, аферист деп кемсинткенибиз туура эмес. Менин жазганым бийликке жагынуу, пакта коюу, коркуп үркүү эмес. Болгону Баткен окуясынан кийинки өз көз карашымды жаздым. Мен экс-президент Курманбек Бакиевди, генерал Жаныш Бакиевди терең урматтап, Карганбек Самаков, Акылбек Жапаров, Адахан Мадумаров жана Талатбек Масадыков сыяктуу агаларымды кошо абдан сыйлайм. Садыр Жапаров дагы бул инсандар менен өлкөнүн келечеги үчүн иштешет деп ишенем. Жапаров мындан ары бакырчаактарды, сектанттарды, кооз сүйлөгөндөрдү, хайпер-блогерлерди, айрым чала спортиктерди, соц тармакта адил кадрларды укпаса жакшы болмок. Тышкы саясатта дагы такшалып, Курманбек Бакиевдей коңшуларды ийилтип турган президент болот деп ишенем деп жазды ал. Сасык Эмомали Рахмон Бакиевдин көзүнүн кареги менен айланып, дайыма кеңеш сурап турган. Бакиев аны адам катары деле көргөн эмес дешет. Конечно, унитазга бетин жууган ыплас тажикти ким эле жакшы көрсүн. Бакиев бир убактарда Рахмонду тумшукка уруп, столдун түбүнө киргизе койгон экен. Мүмкүн ошондогу өчүн сактап жүрүп, азыр биздин өлкө экономикалык оор абалга туш келген мезгилде алып жаткандыр. Эмнеси болсо да Бакиев эркектик кылган экен, сасык тажиктин тумшугун бузуп. Бул түрү суук Рахмондун сүрөтүн жакшылап тиктесеңер, мурдук ишик экенин байкайсыңар. Балким бул Бакиевдин муштумунан калган дефект болушу да мүмкүн. Азыр Бакиев болгондо мыйзам жолуна такап, тажиктин эки бутун бир кончуна тыгып коймок. Себеби Бакиев мыйзамды суу кылып ичип койгон, өзү да мыйзам жолунда жашап иштеген лидер эле. Максим Бакиев Лондондогу соттон Атамбаевчи арамзадаларды позор кылып бутуп алганы эле алардын күчтүү билими жөнүндө кабар берет. Ушул күндөрдө тажиктердин адебин эл аралык аренада колуна бергиси келген адам эмне кылсак болот деп уялбай эле Бакиевден сураш керек. Же болбосо ушул иштерди аягына чыгарып бериң деп сураш керек. Бакиевдей болуп эч ким мындай оор процедураны аткара албайт. То есть эч кимдин билими жетпейт. Мүмкүн билими жеткендер деле чыгаар, бирок эрки жетпейт. Шамурза Бөрүкулов. Турат Мадылбеков, экс-депутат. Азыр Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди сындай турган доомат кое турган мезгил эмес. Турат агай, Адахан Мадумаров кыргыз-тажик чек арасындагы окуялардын чыгышына бийликте турган азаматтар күнөөлүү деди. Бирок чек арада кандуу окуянын чыгышына ал кол койгон протоколдун дагы тиешеси бар деген пикирдегилер бар. Мааниси өтө чоң участокту берүү тууралуу меморандум түзүп кол койгон адамдын бүгүн жаңы бийликте сындап акыл айтууга моралдык укугу барбы? Адахан Мадумаров Бакиевдин Акаевдин убагында бийликтин туу чокусунда жүрдү. Мамат Айбалаевдин айтканы туура болсо, Мадумаров Баткендеги согуштун күнөөкөрү болуп калышы да мүмкүн. Азыр Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди сындай турган, аларга доомат кое турган мезгил эмес. Андан көрө жабыркап жаткан адамдарга жардам берип, талкаланган имараттарды калыбына келтирип, элдин көз жашын арчышыбыз керек. Ошондой эле жаракат алып, дарыланып жаткандарга жардам беришибиз зарыл. Бийликке болгон дооматыбызды убакыт өткөндөн кийин коюп, сыныбызды ошондо айтсак туура болот. Азыр сындаша турган учур эмес. Сен күнөөлүүсүң, же мен акмын деп отура бергенибиз туурабы, же протоколго кол койгондордун кесепетинен болгон согуш иликтениши керекпи? Негизи депутаттык комиссия түзүп, ошолор кайсы чиновниктин күнөөсү канчалык экенин иликтеп, анан корутунду чыгарышы керек. Ошондой эле саясатчылар популисттик сөздөрдү айтуудан уулак болуп, элди козутпай, ынтымакка чакырышыбыз керек. Эң негизгиси, чоң трагедия болуп турганда бири-бирибизди күнөөлөөдөн мурда тажиктердин агрессордук кадамын согуш катары баалашыбыз зарыл.
Ошон үчүн кыргыз эли ынтымакта болуп, эл аралык коомчулукка билдирип, эл аралык уюмдарды чакырып, тажиктерди жоопко тартууну суранып, далилдерди көрсөтүп беришибиз керек. Тагыраагы бири-бирибиз менен жулмалашып отурбастан чек арага биздин территорияга кирип келип, жарандарыбызды өлтүрүп, барымтага алып, уурдап тоноп, мародерчулук кылып, бир топ кылмыштын түрлөрүн жасаган тажик аскерлеринин керек болсо Афганистандан келген тажик улутундагы адамдарды таап, далилдеп беришибиз керек. Ошондой эле дүйнө жүзүн эмомали аскерди кылмыш жасады деп кабардар кылышыбыз зарыл. Казы болгон жарандарыбыздын арбагын сыйласак да, ынтымакка келип, жетекчилерди күнөөлөбөй, моралдык, психологиялык жактан колдоп турушубуз абзел. Бул окуя боюнча мамлекеттик комиссиябы же депутаттык комиссиябы түзүп, эл аралык уюмдардан да комиссия түздүрүп, тыкыр иликтешибиз керек. Кыскасы, тажиктин президентинен согушта кошо жүргөн губернаторуна чейин жоопко тарттырышыбыз зарыл. Ошондой эле чек арадан өтүп, согуш жасай турган болсоңор, аскер трибуналарына чейин чакырылып, азабыңарды жейсиңер дегендей түр көрсөтүшүбүз керек. Кыскасы, алар жазаланмайын, биздин жарандарыбыздын каны аларды эч качан кечирбейт экенин эстен чыгарбашыбыз керек. Бул согуш жаңы бийликтин чек ара тактайм дегенинен чыктыбы же маселе чегине жетип, жарлайын деп калгандан чыктыбы? Мен бул согушту эгемендик ээ болгондон бери чогулуп келген сыздоок жарылгандай кабыл алдым. Тагыраагы муну азыркы бийликке көңтөрө салуу туура эмес. Чындап келгенде 30 жыл мурун чечкенде азыркыдай жагдай болмок эмес. Бурунку бийликтердин шалаакылыгынан чек ара такталбай канчалаган жерлерибизди алдырдык. Жаңы бийлик болгону талаштуу маселелерди чечип, чек араны тактайлы деди. Ошон үчүн буларга доомат коюп каралабашыбыз керек.